Бакыт алып келбеген байлык. Автор Жалгызым Назик. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Ариеттин калчылдаган колдору акыркы картаны ачып жатты. Бир нече мүнөт көздөрүн жумуп турду. Дал ушул тапта Кудайга миң жалынып, жалбарып, өзү билген, түшүнгөн нерсенин баарын айтып, жараткандан кечирим сурап, тобо кылып жатты. Көрсө пенде өмүрү качан коркунучка кабылып, же өлүм менен маңдайлаш келгенде жаратканды эстеп жалбарат экенбиз да. Жүзүнөн ылдый агып түшкөн муздак терге да карабастан, оюнун баары колундагы картада. Ачты да көргөн көзүнө ишенбей кетти. Негедир ушул убакта Нейланын көп көздөрү көз алдына келди. Жок, Ариет өксү ыйлап жатып бир убакта ордунан тура калды. Силер чыккынчылык кылдыңар ортодо. Мен сезип турам. Мен утуп эле келе жаткам, бирөөң ортодо эрежени буздуңар. Эй балакай, деди хан. Бул оюндан жеңилгендин баары эле сен айткан сөздү айтат. Анда кече баарын утуп алганда неге мintкен жоксуң? Кече сен деле бирөөнүн үйүн, мал мүлкүнүн баарын утуп алдың го. Ал дагы сага жалдырап бутуңа жыгылды. Ошондо неге мintкен жоксуң? Хан, алар деген мал дүйнөсүн уттурду. Менчи? Мен бүтүн үй бүлөмдү уттуруп салбадымбы? Макул, мен жанымды тигем. Акыркы оюнду ойнойлучу. Сен жаның ансыз деле оюнда. Оюн бүттү азыр. Сенин үйүңө баралы, жүр. Хан Ариетти желкеден тартты. Жок, айтып коеюн, бириң жакындап көргүлө аларга. Ариет муштумун түйөө калып, алардын жолун тороп калды. Эңиздердей 4 жигити менен турган хан мыйыгынан жылмайды. Баягыдан берип койгула, тынчыраак бүтүрөлү бул ишти, деди акырын. Эки жигит эки жагынан кармап туруп, Ариеттин колуна бирөө укол жасады. Жанатан алынып секирип жаткан Ариет бат эле сулайып жатып калды. Таңга жакын эшиктин коңгуроосу басылып, ага удаа эле бирөө муштум менен каалган ургулап жатат. Ким бул, деди халатын кымтылап каалгага жакын келген Нейла акырын. Ариетти алып келдик, деген үндөн шашыла эшикти ачты. Күйөөсү бутунда туралгыс эки жигит эки жагынан жөлөп үйгө алып киришти. Рахмат сиздерге, деген Нейла аларды эшик оозуна чейин узатып келди. Сиз жана уулуңуз биз менен кетесиздер. Эмнеге? Нейла таң кала сурады. Ариет силерди оюндан уттуруп жиберди, деди бир жигит. Нейланын колуна бир барак сунуп, эмне? Кайсы оюн? Нейла уккан кулагына ишене албай турду. Тиги жигиттердин бирөөсү сунган баракты ала коюп окуй баштады. Анда уулумду жана аялымды коюп ойнойм деген Ариеттин кол жазмасы менен түбүнө колу коюлуп туруптур. Бул эмне деген жапайычылык? Милицияга чакырамын, тезинен кетип калгыла, деди келин. Баракты тытып маңдайында турган жигиттерге карап. Биз буйрукту гана аткарабыз. Тезинен балаңды алып биз менен жүр. Болбосо тиги сулуу башыңдын ичиндеги мээңди чачырататып саламын, деген жигит Нейланын маңдайына курал такады. Көздөрүнөн эч кандай мээрими же боорукерлик билинбеген бул таш жүрөк мерездердин колунан бүт нерсе келээрин түшүндү келин. Нейла, балам, кимдер келиптир? Ариет сообу, деги аркы үйдөн акырын ыйламсырап чыккан кайненесинин жанына чуркады Нейла. Мамоу, Ариет бизди сатып жибериптир. Аят экөөбүздү алып кетем деп жатышат, мама. Нейла эки уту баспай калган оорукчан кайненесинен алдан эни үмүт кыла этегине жармашып ыйлап жатты. Эй, истеричка болбойсуңбу? Сенин театрыңды тамаша кылганга убактыбыз жок биздин. Жигиттердин бирөөсү Нейланы чаштан кармап сүйрөдү. Каалайындарым, таштагыла келинимди, тийбегиле дейм. Тигинин өзүн алып кетип каалаганыңарды кылгылачы. Келиним менен небереме тийбегилечи, деген эне боздоо ыйлап жатты. Оңулдабай жаагыңды басчы, мастан, деген жигиттердин бирөөсү куралы менен келип Ариеттин апасын эңкейди. Сенин эч нерсеси калбай калган наркоман уулуңду не кылабыз сүйрөп барып? Аны менен өзүң кал. 2 күн мөөнөт, үйдү бошоткула. Үйүңдү да уттуруп жиберген, деди Нейланы уулу менен кошо ыйлатып үйдөн алып чыгып кетишти.
Үйдүн ичи үч көтөрүлүп чачыла, Ариет өзүн билбей жатат. Аркы бөлмөдө болсо буттары баспай калган апасы бүк түшө Кудайга жалына ыйлап кала берди. Нейланын түнкү көйнөк менен халатчан уулу менен кошо үйдөн чыгышканда хан экинчи унаада күзөтүп отурду. Негедир бул жерден кыздын көзүнө көрүнгүсү келбеди атайын. Көк көздөрү жаш менен коркууга толуп, уулун бекем кучактап алган келинди суктана карап жатты. Нейланы чоң особнякка алып келишип, бир бөлмөгө уулу экөөнү камап салышты. Нейла аятты бооруна баса, таң аткыча уктабай бурчта отурду. Мына ошентип Нейла хандын алдына келген. Алгачкы биринчи ай такыр хан Нейлага көрүнгөн жок, ага эч ким сүйлөгөн да жок. Бардык шарты бар үйдө жашап жатышты. Күмөндүү бул жашоосу Нейланы түйшөлткөнү менен коркунучтуу эч нерсе билинбейди эле. Күйөөсү Ариеттен эч кандай кабар болбоду. 4 тарабы бийик дубал менен курчалган особнякта сыртка чыкпай жүрдү. Бул чоң үйдө кызматкерлер жана сыртты кайтарган жан сакчылар гана жүрүшөт. Хан, Ариет милицияга кабар берем деп жатат. Анан, эмне, кандай жол тутканын унутуп калдыңарбы? Жок, сизден сурайлы деп дайымкыдай жок кылгыла. Карыган апасын Бишкекте кадам сайын карылар үйү ачылып калган, өткөрүп жибергиле, деди ойлуу шыпты тиктеп жатып. Ошол менен Ариеттин сөөгү кеч күздүн таңында шаардагы сейил бактагы отургучтардын биринен жансыз денеси табылды. Баңги затын ашыкча колдонгон үчүн жүрөгү токтогон деген диагноз коюлуп, анын өлүмүнүн себебин эч ким изилдеп отурган жок. Апасын болсо багар көрөөрү жок деп карылар үйүнө өткөрүлүп берилди. Бир убактары көргөн жерден ийилип салам берип, бүт жерде сыйлуу конок катары чакырылып жүргөн бул аял эми эч кими жок карылар үйүндө отурат. Ариет болсо сел-саяк атка конуп бул дүйнөдөн өтүп кете берди. Өлкөгө белгилүү ишкердин үй бүлөсү акча, бийликтин айынан мына ушинтип чачырап жок болду. Шеф деген үн хандын өтмүшкө учкан ойлорун бузду. Да, деди көздөрүн жумган калыбында. Тиги кишини алып келишти деген жигити хандын өзүнө гана таандык күңүрт бөлмөсүнө кире албай, баш багып гана турду. Бул бөлмөгө эч ким, эч качан кирген эмес. Жада калса хандын эң жакын оң колу болуп иштеген жигити да көргөн эмес ичин дешет. Бирок баарына кызык болчу бул бөлмө. Кенен, бирок күңүрт каалга ачылганда эле төрдө дубалда илинген Нейланын колдо тартылган сүрөтүнөн гана жарык түшүп турат. Башка эч нерсе көрүнбөйт. Хан дайым ошол сүрөттүн алдындагы креслодо чалкалап отурат. Азыр чыгам, деди акырын. Эртең келем сулуум, деген хан сүрөттөгү Нейланын жүзүн колу менен сылап койду. Башына мүшөк кийгизилип, колу артка байланган адам караңгы жер төлөдөгү отургучта отурду. Алгыла, деди хан жигиттерине колу менен жаңсап. Башындагы мүшөктү алганда оозу скотч менен чапталып, чекеси канап кеткен, жашы өткөн улуу киши корккон көздөрүн алайтып айланасын карап жатты. Карапайым бул адамды көчөдөн эле зордоп, унаага салып келишкени көрүнүп турат. Хан отургучту тиги колдору байланган кишинин алдына сүйрөп келип, ага маңлайлаш отурду. Так, деди анан оозуна чапталган скотчту сыйрып алып. Кимсиңер? Эмне керек силерге, деген киши оозу ачылар менен жан талаша кыйкырып кирди. Акырын, деген хан ага куралын такап сүйлөдү. Кишинин көздөрү куралды көргөндө ан сайын чоңоюп, коркунучка толуп турду. Тиги автокырсык болгон күндү башынан айтып берчи. Кайсы, деди тиги киши шашыла. Мындан канча ай мурун болгон, сен биринчи көрүп милицияга кабар берген кырсык. Албы, деген киши ал окуяны унутуп деле калган экен. Дал ошол. Ага көп убакыт болбодубу? Унутуп деле калат экенсиң да. Ошондой дечи. Баары унутту, бүттү. Эч ким эч нерсе билбей калды деп ойлодуңбу? Деди хан, тиштерин кычырата, кызарган көздөрү менен тиктеп. Эмнени? Мен түшүнгөн жокмун. Башынан айтчы, кантип көрдүң аны?
Ал күнү мен сугатка чыккам жогорку районго, деп баарын башынан шашыла айтып жатты. Акырын шашпай баарын эстеп айта бер деген хан тамекисин үйлөдү. Түнгө чейин сугатта болуп, таңга жакын кайткам. Жөө эмес, ат менен болгонум үчүн кырсык болгон жерге жетээрде атым кишенеп жиберди. Жолдун төмөн жагында оодарылып турган унааны көрүп дароо чуркап бардым. Анан, деген хан кызыга көздөрүн жылжыйтты. Барсам, ичиндеги келин ошол жерден эле мерт кетиптир. Жанымда телефон да жок болчу. Кантип кабар берем деп ойлонуп жатканымда оодарылган унаанын арт корундугу жактан онтогон үн чыкты. Ылдый болсом жаш бала экен, араң эшикти кайрып баланы сууруп чыктым. Кудайга шүгүр, сынган жери жоктой, бирок тамыры акырын согуп жатыптыр. Чоң жол тарапка чуркап чыктым көтөрүп. Кудай жалгап унаа өтүп бараткан экен. Ошону токтотуп баланы салып жибердим, ооруканага алып баргыла деп. Жолдон милицияга кабар бергиле дедим. Өзүмдү милиция келгенге чейин окуя болгон жерге күтүп туруп, алар келгенде күбө катары сурак берип анан үйгө кеттим, деди тиги киши. Акчаларчы, деди хан. Кайсы акчалар? Өзүңдү аңкоолукка салбачы, сен таап алган акчалар. Мен акча таппадым, деген киши ханды жалдырап карады. Мен айтам азыр баары чынында кандай болгонун, деген хан дагы бир тамекисин тутантты. Сен кырсык болгон жерге барып, аялдын жансыз денесине кошуп бир дипломат акчаны да тапкансың. Анан аны алып кетейин дегениңде баланын тирүү экенин билдиң. Аны өзүң айткандай жолдон унаа токтотуп берип жиберип, өзүң калдың да тапкан акчаны милиция келгиче жашырып үлгүрдүң. Жок, ал жерде акча жок болчу. Мен көрбөдүм, деди тиги киши жанталаша. Анда эмнеге өзүң да кетпедиң бала менен ооруканага? Аял өлгөн болсо, сен ал жерде эмне кылдың? Деди хан. Биздин район тоолуу, ананда ээн жол. Жолбун иттер менен карышкыр деген бар. Аялдын денесин тыткылап кетиши толук мүмкүн, деген киши акырын унчукту. Тытып кетсе сен келгиче тытып кетмек да. Анан ал акчаны эч ким билбей калды. Арадан убакыт өттү. Сен тымызын баарын байкап жүрдүң. Бүт жак тынчыганда акырын ал акчаны чыгарып чоңтой бердиң да, деген хан жанына сала жүрчү кыска бычагын алып маңдайында отурган кишинин мойнуна акырын матырып жатты. Жок, айланайын балам, жок. Мен ал тойду жылдап чогулткан акчама кылдым. Уулум өзү Орусияда иштеп жүрүп топтогон акчасына үйлөндү кагылайын, деген киши мойнуна сайылып, акырын тилип кеткен бычакты мизинен ыйлап жиберди. Жан деген ушунча таттуу болот тура. Жакшылыкча бекиткен акчанын баарын айт, кайда жашырдың? Эгер азыр өзүң айтсаң, иштетип жиберген бөлүгүңдү кечем. А эгер жок десең, билип кой, баары бир табамда бүт үй бүлөңдү кырам, деген хан эми бычакты анын курсагы жакка акырын алып түштү. Кудай турат төбөмдө, мен көргөн жокмун. Көрсөм да андай кырсык болгон жерден албайм, балам, деди тиги киши жан соокалап. Өзүңөр иштегиле, деген хан жигиттерине буйрук бере сүйлөп туруп кетти. Арадан 3 саат убакыт өтүп, тиги кишини өлөөрчө сабалып таанылгыс абалга жеткен жансыз денеси хандын бутунун алдында жатты. Айткан жок, деди жигиттеринин бири. Бүгүн үйүнө бастырып баргыла, тинткиле, аялын суракка алгыла. Акчаны тапсаңар да, таппасаңар да, баарынын көзүн тазалап келгиле, деген хан жерге түкүрүп алып чыгып кетти. Таңга жуук айыл элин укмуштуу окуя селт эте чочутту. Жакында гана уул үйлөп, айылына той берген камбардын үй бүлөсүн кырып кетишти. Тоноочулар деп болжошту баары. Бир да үй бүлө мүчөсү калбаптыр. Баарын мойнунан кой сойгондой муздап салышкан. Үйүнүн бүт жагы оодарылып чачылып жатат. Бул тирүү укмуш окуянын түйүнү карапайым калк эмес, милицияга да белгисиз болчу. Ал кишинин бир гана жаңы үйлөнүп, Орусияга кеткен уулу аман калды. Жада калса, али 40 чыга элек гүлдөй келини да мыкаачылардын колунан өлүптүр. Үрөй учурган бул окуядан баары жака кармашып, эмнеге болжошоорун да билбей жатышты. Анткени камбар да, анын үй бүлөсү да бирөөгө зыяны тийбеген момун адамдар болчу.
ошентип түбү түшкүр бул акчанын байлыктын курмандыгы болуп дагы бир күнөөсүз карапайым үй бүлө бүтүндөй кырылып кете берди. Азиз шаарга которулганы бир аз өзүнө келе баштагандай. Жаңы конуштан үй алган үчүн жарымы бүтө элек үйүнүн жер төлөөсүнө акчаны көмүп коюшту аял экөө. Самаранын кеңеши менен элдер шек алып калбас үчүн аялы базарга соодага чыгып жатты. Баары ойдогудай, баары жакшы. Бир гана Азиздин жүрөгүн эзип, түнү түшүнөн бери кирип тынчын алган ошол келиндин көк көздөрү. Түшүнө кирип өзүнө таарынгандай же бир нерсе сурангандай жалооруп тиктейт. Азиз акыры Бишкектеги аят которулган балдар үйүнө барды. Бакчада секирип, кубалашып ойноп жүргөн балдарды четте гана карап отурган Аяттын жанына келип отурду. «Кандайсың, баатыр?» деди баланын башынан жумшак сылап. Азизди көргөн үчүн кубанганы билинип турду баланын. Апасыныкындай көк көздөрү күлүмүңдөп, Азиздин колун бекем кармап учурашты. «Жакшы жүрөсүңбү?» деди Азиз мээримдүү. Бала башын ийкеди. Негедир ушул убакта Азиздин оюна бир нерсе кылт эте түштү. Ойлогон ою жүрөгүнө кыйла жеңилдик бергендей. Өлгөн келиндин алдындагы күнөөсүн балким ошентип жуугусу келгендир. Азиз баланы өзүнө өткөрүп багып алууну ойлоду. Мүмкүн ошондо тиги келиндин түшүнө кирген көздөрүнөн кутулар. Бирок бул планы өзүнүн дартын оорлоштурганы менен такыр жеңилдетпейт экенин али түшүнбөйт болчу. Бул баланы үйүнө алып барып, не деген күндөргө кабылаарынын кабары жок кубана жолуна түштү. Хан айласын таппай калды. Бир дипломат акча орду түбү менен жок. Ал Нейланын качып кетээрин билсе да, акчаны алып качат деп ойлогон экен. Болгондо да ушул күнгө дейре өзүнөн башка жан кирмек түгүл, баш багып көрө элек бөлмөсүнөн уурдай качканына таң калып жатат. Бул бөлмө тууралуу, деги эле акча тууралуу Нейла кайдан билип, кантип качканы хан үчүн чечилгис табышмак. Жалгыз өзү кыла алмак эмес. Демек жардам берген бирөө болгон деди өзүнчө. Ошол замат көз алдына колунда иштеген бүт жумушчулары, жигиттери бирден келди. Кимисинен шек санайт, кайбири өзүнө каршы баш көтөрмөк эле. Бирок тигинчи акча көргөндө ким болсо да, кандай иш болсо да кайыл болот да. Балким Нейланын ошол кошо качкан шериги автокырсык болгондо акчаны алып буларды таштап качып кеткендир. Же кырсык болгон жайга тиги биринчи кабар берген кишиден мурун дагы бирөө барды бекен? Тиги өлгөн киши акча тууралуу эч нерсе билбейт экен. Керек болсо үй бүлөсүн кырып салдым. Эч нерсе жок. Хан башын мыкчып алды. Күмөнү андан бетер ашып, кимди айыптап, не жол тутаарын билбей алапайын таппай баратат. Не деген божомолдор башында кайнап, жини мээсине тээп чыкты. Дубал менен бир болгон Нейланын сүрөтүнүн алдына келди. «Сен», деди сүрөттөгү көк көздөргө карап, «сен жылан, мени сызга отургузуп кеттиң» деген. Хан колундагы бөтөлкөдөгү ичимдиктен кылкылдата жутуп алды. Нейланын башынан ылдый акча, алтын, андан башка кымбат баалуу таштардан жасалган зер буюмдарды төгүп чачкан. Бирине да ийилбей койгон текебер, өзүн жеке көрө тиктеген көз карашын эстеди. Нейланы мунун мал дүйнөсү кыпынчалык кызыктырбаган. Ага эмне керек болгон ошондо да, керек болсо азыр да хан түшүнбөйт. Нейла менен алгач бет келишүүсү кайрадан көз алдына келди. Нейла менен уулу үйүнө келгенден бери хан көбүн эсе үйдө боло турган болду. Тымызын Нейланын ар бир кадамын аңдып отурат. Жанында кошо жатып туруу эмес, өзүнүн үйүндө Нейланын демин сезип жашап жаткан үчүн эле канчалык бактылуу болуп жатканын туйду. Хан жүрөгүн дели өрүтүп, жан дүйнөсүн кытыгылаган мындай сезимге качан кабылганын эстей да албайт экен. Балким биринчи жолу кабылды. Ал өз өмүрүндө мынчалык жеңил дем алып, мынчалык аалам көзүнө кооз көрүнбөгөн экен. Нейланын анын жашоосунда бар экенин гана билүү өзү үчүн чоң майрам болуп калды.
Адамды өзгөртө алчу жалгыз туйгу бул сүйүү деп бекеринен айтылбаган экен көрсө. Сүйүү келгенде адам сүйүп калганда өзгөрөт, башка болот. Дүйнөнү бүтүндөй башка тараптан көрө баштайт. Керек болсо дүйнөнүн жарымын багынткан султандарды да сүйүү башкарган дешет. Алардын алдында ханга окшогондор ким болмок эле? Бирок хандын жапайы мүнөзүн, таш боордугун Нейланын көздөрү жумшартып өзгөртө алат эле. Бирок Нейла хандын сүйүүсүн баалабай кетти. Кабыл албай койду, теңсинбей кетти. Анын өзүн кабыл албаганы ханды ан сайын түркөйлүккө, жиндиликке жетелей берди. Нейла ханды сүйө алгандабы? Жөн өзүнө, жүрөгүнө ханды сүйүүгө мүмкүндүк бергенде, балким баары таптакыр башкача болмок. Күндө түркүн кыялдарга батып таң атырат хан. Ар кечте эртең Нейлага жолугам, сүйлөшөм деп өзүнө сөз берип уктаганы менен келиндин караанын көргөндө баягы эрк кайдадыр учуп жоголот да башын бура качат. Нейла болсо айланасында деги эле бул үйдө ким жашайт, ким келип кетти же эмне болуп жатат капарына да илбей ойлуу гана басып жүрөт. Хан бир күнү жолугушуу уюштурду. Атайын баары уктаганда үйдүн эң жогорку кабатындагы төбөсү жалаң айнек менен жабылган бөлмөнү жасалгалап, колуна чоктой кызарган розаларды көтөрүп, Нейланы күтүп турду. Чачтарын төбөсүнө ирээтсиз байлап, түнкү көйнөк менен үстүнө халатын желбегей жамына, уйкулуу көздөрүн ушалап, Нейла шамдар менен кооздолгон бөлмөгө кирип келди. Түшүмбү жөөңүмбү дегенсип таң кала айланасын карап алды да ханды көрө тиктеп туруп калды. Кандайсың? Хандын үнү негедир дирилдеп чыкты. Же толкунданып турганга өзүнө ушундай угулду бекен? Нейла жооп бергендин ордуна көк көздөрүн бакырайта, бирде ханды, бирде жасалгаланган бөлмөнү айландыра карап жатты. Кечир, көпкө жолуга албай жүрдүм, деди кызга, гүлдөрдү сунуп. Кимсиз? Деди таң калган Нейла. Мен хан, ушул үйдүн кожоюну. Бизди сиз сатып алдыңыз беле? Деди Нейла. Сатып? Тиги жок, хан алдастап кетти. Нейланын түз, капыстан берген суроосуна жооп бере албай калды. Бизди коюп жибериңизчи, суранам. Нейла тизелеп отура калды. Нейла, хан жерде отурган кызды желкеден кармап акырын тургузду. Сага бул үй жаккан жокпу? Жок, деди Нейла көздөрүн жашылданта. Өзүбүздүн үйгө кеткибиз келет. Мамабыз баса албайт, ал эмне болду экен? Суранам, мен иштеп Ариеттин уттурган акчасын кайтарам. Бизди кое бериңиз. Нейла жалдырап ыйлап жиберди. Такыр хан күтпөгөндөй болду. Ушунча дүйнө, мал мүлк, баары бар үйдөн кетем деп ыйлап жаткан келинге таң калып да, түшүнбөй да турду. Мындай байлыкты көрүп азыр өзү эле мойнуна асылат деп күткөн тилеги таш каап отурат. Анткени хан өз жашоосунда көп эле кыздарды, акылдуу деген келиндерди көрдү. Алардын баары байлык, акча дегенде баарынан кечип кетишкен. Нейланы да ошентип ойлогон. Бардар жашоо менен аны өз тузагына түшүрөм деген. Жаңылышканына ишене албай турду. Сага эмне жетишпей жатат? Деди хан Нейлага карап. Мага булардын бири да керек эмес. Мага менин эркиндигим керек. Суранам, кое бериңиз. Эй, акылсыз, ушундай жыргал жашоону таанып жатасыңбы? Эмне сага күндө колуң желип жумуш жасап, наркоман күйөөңдү сүйрөп жашаган жашоо жагабы? Хан өзү да билбеген абалда кыйкырып жиберди. Өзүнүн ушунча кылган аракетин баалабай, сезип да койбой кетем деп жаткан Нейланын кылыгына жаны кашайды. Жок, сен эч качан бул үйдөн кете албайсың. Эч качан. Сенин уулуң меникисиңер. Мен буюм эмесмин. Кетип калам, качып кетем. Ушунун баарын өзүңө калсын. Мени кое бер, деди Нейла да кыйкырып. Хан кантип кызды чаштан алып, өзүнө имере тартканын билбей калды. Нейланын каршылык көрсөтө кыйкырганына да карабай басып жыгылды. Биринчи жолу кол көтөрдү. Нейланын тозок жашоосу ошол түндөн башталды. Москва Бишкек каттамы менен учкан учак кечки убакта Бишкекке келип конду.
Көз айнек тагынып, классикалык стилде кийинип, чакан кол сумкасын көтөргөн узун бойлуу киши учактан жерге түшөөрү менен көз айнегин алып асманды көпкө тиктеп турду. 6 жыл өттү, — деди күбүрөнө. Арадан ошончо убакыт өтсө да бул шаар өзгөрбөптүр. Жөнөкөй, карапайым шаары ошол бойдон. Эдил Мырзаевич, кош келдиңиз, — деди атайын бул жактан тосуп алууга дайындалган адам алдынан утурлап чыгып жылмая. Кош келдик, — деди Эдил. Зымыра учкан унаада баратып, шаардын көчөлөрүн көз албай карап келе жатты. Оюнда Нейла жана анын курсагында төрөлө элек калган баласы. Айласыздан качкан, таштай качкан сүйгөнүн эми таба алар бекен? Тапкан күндө деле ал муну кечиреби? Эдил бул Азат. Кыргызстандан атасынын кылмыштары четинен ачылып баштаганда чыгып кеткен. Атайын атасы качырган. Атасы экөөнүн акыркы сөзүн эстеди. Азат, сен бүгүн тезинен кет. Жок ата, кандай күн болсо да жаныңда турам, — деди кайраттуу. Билем уулум. Бирок менин сага алыска кеткениң пайда уулум. Ариетти көрүп атасың. Сенден бөлөк ишенерим жок. Булар менин түбүмө жетип анан тынышат окшойт. Азат, ук мени. Азыр кет. Болгариядагы досум менен байланыштым. Сени тосуп алат. Барып эле башка документ жасатасың. Ал сага жардам берет. Уулум, кийин мен үчүн сен келип менин артымдан иш бүтүргөнүңдү билүүң үчүн мен башка маалыматтардын баарын почта аркылуу жиберем. Байланышта болобуз уулум. Бул этият чарасын кылбасак болбойт. Макул ата, — деди Азат атасы менен катуу кучакташып. Сизге дагы бир айтчу маанилүү сөзүм бар. Айт. Биз Нейла менен ата ал кош бойлуу. Менин балам ал. Биз бирге кетебиз дегенбиз. Ата, биз бири-бирибизди жакшы көрөбүз. Билем, туура эмес кылдым, күнөөлүүмүн. Бирок анын да менин да бактылуу болгонго акыбыз бар го. Атасы көпкө унчукпай отуруп анан ооруш кирди. Болоор иш болуптур уулум. Туура эмес кылдыңар албетте. Бирок өткөндү оңдой албайбыз. Бирок азыр экөөң тең кете албайсыңар. Нейла үчүн, өзүң үчүн кооптуу. Сен кет, кайра келесиң. Нейла биз менен болот. Ата, бирок менин айтканымдай жаса. Жакшы болот баары, — деди атасы чарчаңкы. Азат андан ары талашып отуруу пайдасыз экенин түшүнүп, ошол күнү түнү менен учуп кеткен. Көк көздөрү бакырая жалдырап босогодо турган баланы көрдү Самара. Азиздин колун бекем кармап алган балага боору уруй аяп турду. Жүрөгүндө энелик сезими козгоп, кучактагысы келди. Келип калдыңарбы, — деди, күйөөсүнүн колунан баштыктарды алып. Ооба, келдик, — деген Азиз жайдары. Кел уулум. Самара балага кол созду. Аят Азизге карады. Азиз башын ийкегенде анан Самарага жакын келди. Самара баланы аяр кучактап, башынан сылады. Ачка болдуңбу? Неге минтип сурады, өзү деле билбейт. Бүжүрөйүп турган баланы көрүп биринчи оюна ачка болсо керек деген ой келди. Аят башын чайкады. Ысымың ким? Аят кайрадан Азизди тиктеди. Бул жигиттин ысымы Аят, — деди Азиз Самарага карап. Аялы али Аяттын сүйлөбөй турганын билбейт болчу. Көздөрү алайып эле туруп калды. Анын бул абалын Аят да түшүнгөндөй, кайра Азиздин жанына келип колун катуу кармап алды. Үйгө киребизби, — деди Азиз аялына карап. Апей ботом, үйгө өт дебей эле кана, киргиле ичкери. Азыр тамак табышат, — деген Самара шашыла алдыга жол баштап баратты.